Сиздер менен 6 секторга келдик. Бул жерде жалаң эле жүк ташуучу унаалар бар. Ошол жүк ташуучу унааларга обзорду келтирели. Бул жер жогоруда айткандай эле 6 сектор, ортоңку кире бериш. Бул жерде охрананын вышкасы бар. Ошо вышканын үстүнө чыгып туруп, хотя бы эч ким жок экен, ал жерге чыгып туруу жок дегенде өзүбүз үчүн бир кадр алалы. Мынакей, ошол сиздер буйруса Акимова YouTube каналындасыздар. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Сиздер менен ушул жүк ташуучу унааларга обзор кылабыз. Кандай унаалар бар, баалары канчадан, ушулар боюнча. Бул көп флагтар булар каяктан келген болуп калат? Литва, Латвия, билбейсиңерби? Литва болсо керек. Мен да ошого кичине болуп турам да. Ну чо, туугандар, кеттик каналга талкууларга талкууларга. Ушул бир чекеден кирели, анан башка жактан чыгып кетели. Rex 313 оригинал пробег менен 2006 жылкы механика коробкасы менен 202 объемдо из Германии дейт. D это значит Германия экен. Германия, Ростов-на-Дону дейт. И максимальная база 3 борт менен 17.000 акш доллары, 701-00-83 номер менен. Караңыздар, темир диска, мокрый асфальт, 4 отургуч менен, темир борту менен жаппыз. Бир курулуш материалдар саткан дүкөндөргө ишке кирсе да болот, жалаң иштей турган машиналар. Ал эми мына момундай спринтер бар экен. Закрытый полугрузовой деп айтсак болот. Алды отургучтары менен, арты грузовой. Бул болсо мынакей спринтер 313 197 000 чакырым жүрүп койгон, оригинал пробег менен 2000 жылкы 2 объемдо из Германии. Растаможен, резина новая, 12.500 доллар, 551 14 52 09. Буну мен жана Ростов-на-Дону деп тура эмес окуп турмун, растаможен экенин көрсө. Бул деле 211 CDI мотор менен окшойт. Көрүп турасыздар, полу грузовой. Чүпүрөк отургучтары менен, руль ички абалы. Негизи булар жабык болду экен, могул жак пустой ушундай. Борт менен. Аквариум, тонировка жок. Мен эксперт парк менен иштейм, жана силерге да бул паркка кошулууну сунуштайм. Парктын комиссиясы суткасына болгон 55 сом, жана ал ошол сиз иштеген күнү гана чечилет. Иштебей калып, жеке жумуштар менен жүрүп, выходной кылсаңыз 55 сом чечилбейт. Же болбосо дагы башка варианты бар. Бул ар бир заказдан 4 сомдон алынат, же болбосо ар бир заказдан 2% гана чечилет. Каалаган шартты тандап алып иштесеңиз болот. 24/7 техникалык колдоо бар. Акча чечип алуу комиссиясыз. Анан ийгиликтүү бул паркка кошулуп фото контролдон өткөндөн кийин балансыңызга саламдашуу катары 100 сом бонус болчу. Анан эксперт паркта дүйнө жүзү боюнча иштеген уникалдуу рефералдык программасы бар. Бул мисалы сиз Россияда же Кыргызстанда болуп туруп, жакын адамыңызды, досуңузду, таанышыңызды ушул паркка чакырып коштуруп, ал иштеп кеткен болсо, сизге буйруса 1000 сом бонус катары түшөт ар бир чакырылган адамга. Ошентип дагы киришеңизди көбөйтсөңүз болот. Көрсөтүлгөн телефон номерге азыр байланышка чыксаңыз, адистер силерге толук маалымат берип, суроолорго жооп берип, заматта эле паркка кошуп коет. Ошол туугандар, барыңыздарга салам алейкум. Бул машиналарга чын айтсам менде негизи түшүнүк жок. Эми сиздер менен биргеликте таанышып, кайсы машина кандай, эмне, каяктан келген, ошол жөнүндө дагы мына Д'ны түшүнүп алдык. Германиядан келиптир. Самосвал, Mercedes Sprinter оригинал пробеги менен 516 кузов. Көрүп турасыздар, 2009 жылкы 2 объемдо. Бул свежепригнан, растаможен, не оформлен. 19.500 доллар, 0555 07 77 01 номер менен. Жап чашыл самосвал Mercedes кышкы дөңгөлөктөрүндө 4 отургуч орундугу менен, повторитель поворотника күскүдө бар. Бул ичи более-менее тряпочный чехол менен. Бул эле эмекен. Эми буларда ички эмеси боюнча жылына жараша комфорт деп айтпайбыз, бирок жолго иштеп четко эме болуп турса болот. Могул бир башкача эмес менен караңыздар, 2003 жылкы Mercedes Sprinter 211 CDI мотор менен 2003 оригинал пробегти 2.2 дизель, автомат, типтроник, хорошее состояние дейт, свежепригнан из Европы. Год назад пригнал из Германии. 12.200 доллар. Ой, 12.000 акш доллары, 0504 16 00 15. Оранжевый Mercedes 211 Sprinter CDI мотор менен, 4 отургуч менен. Ички. Негизи бул жакта көп автоунаа жабык болот экен, тряпочный чехол экен, орто жок, капитанское кресло сыяктуу экен.
И бул жагында дагы бир 4 адам кенен отуруп жайгаша турган жер. Могул эмеси бир кызыктай экен, холодильник менен же холодильник эмес, мындай эле тент менен жабылган борт, бирок могул жеринен мындай доступ бар экен бортко. Ошол Mercedes Rex деген, Sprinter Rex деген. Мондай кузовтарды демек Sprinter Rex деп коет окшойт, Не дейт? Пробег оригинал 2014 жылкы механика 2.2 объемдо 8-10 литр расходу менен свежепригнан из Франции. Тех состояние идеальный дейт. 16800 акш доллар 0700 0062 31 номерине. Повторитель поворотника күскөдө бар. Мордо мондай Франциядан айдалынып келиптир. Карагыла. Эми жогоруда айткандай эле өзүңөр да ой пикириңерди да комментарийге жазып койгула. Кайсы машинаны силерге жакты, баалары кандай экен? Ушулар боюнча дагы туугандар. Көп ар бир машина атакалап турган болсок, телефон кызып өзү өчүп калып атат, плюс заряд дагы отуруп атат. Батыраак через болуп болсо дагы секирип өтүп тартып кетели. Онда оранжевыйда жаңы эле тарттыкпы? Тарттык. Mercedes Sprinter 316 кузов экен, бул 400 000 чакырым жүрүп койгон, 2009 2.2 объемдуу автомат. Мультируль дейт, гарнитура свободные руки дейт, датчик дождя дейт, умные фары, управление голосом дейт, договорная дейт, келишим бар экен, ошол жер бар экен. Возможно, есть варианты на легковой машина. Обмен деле бар экен, 28 000 акш доллар, 708 31 64 64. Карагыла. Өзүңөрдүн легковой вариантыңарды сунуштап көрсөңөр болот экен буларга. Обмен приветствуется. Эчкини чечкенде жөн эле синий эме. Могу ачык экен, ачык. Машина тартып коелучу. Бул Mercedes тоже. Бул каяктан айдалынып келиптир. Ол жерде бир номерди көрүп атам, кызыл сызык менен. Ол жерде Германиядан келген сызыкты көрүп атам. Mercedes 316 2010 автомат коробка, 2.2 объемдо. Так, 15 000 акш доллар, 701 55 07 91. İçindeki номерга. İçini bir единственный ачык машина экен кирип көрүп кое берели, электропакеткен. Ички салонду көрүп турасыңар, мынакей борт ушул жагынан да көрүнөт экен, айнек бар экен, борт пустой. Мынакей капитанский отургучтар менен. Карагыла. Ушундай экен. Жылай беребиз. Бул Mercedes деле ачык экен, ошо ачыктарды тарткым келет. Тоже Германиядан келген, бирок булда деген маалымат кагазы жок экен. Мына маалымат кагазын мына бул жака түшүрөбүз, бирок шамал көтөрүп салып атат. Туугандар. Буну бирок Mercedes-Benz Rex дейт, 516 кузов, 300 000 чакырым жүрүп койгон, 2010 свежепригнан, растаможен. Бул канча дейт? 22 000 акш доллар дейт. 0502 55 01 15 номер. Бул азыркыдай эле, бирок могул жеринде айнек жок. Капитанский кресло эмес, могул жерге дагы 2 адам, айдоочу менен 3 адам бата турган. Мына экен. Механика коробкасы менен. Бул мындайча айтканда серый мышпы же кандай өң болуп калат. Ушу өңдөргө деле анча түшүнө экенбиз. Жылалы, мондай лопаталары менен автоунаалар турат. Бул катарды бүтүрөлү дагы буларга анчыраак келебиз. Менин түшүнүгүм боюнча бул жерде көпчүлүк автоунаа бул Европа тараптан келген экен. Франция, Германия, Литва, Голландия, ушундай экен. Анан могул жердеги көк-мөк болгон тоже жүк ташуучу унаа холодильниги менен экен. 2013 жылкы 22 CDI 651 автомат 058 955 855 номер. Бул холодильниги менен. Могул мынакей меслерге айткан 2 дөңгөлөк, демек бул 9 кат болуп саналат окшойт. Кыргыз учеттогу Mercedes 2000 канчанчы жылы? 7-жылы чыгарылган 2.2 объемдо 10 расходу менен, 10 литр расходу менен, коробкасы механика. Баасы бирок келишим баада экен, 776 853 853 номерунда. Баасын жазып деле койсо болмок. Ушу эмне үчүн келишим баада деген баа коюлат. Түшүнбөйм. Жөн эле баасын жазып кое берсе. Так, Mercedes-Benz 2005 2.2 дизель 311 кузов, механика 12500 акш доллар. Телефон номеру кандай болуп калды экен? 706 017 122 номеруна. 4 орундуу темир дискада, резина навалы.
орто чүпүрөк отургучтар менен ручник көтөрүлүп турат. Механика коробкасында тонировка алдында мурун бар экен, суу салып тур. Арт жагында дагы 4 адам келин отурат. Борту момдай, тоже металлы жакшы абалда, чирик-пирик деген нерсе жок. Лонжерондордо көрүнүп турат. Жакшы сакталыптыр. Бул деле бир сапсар болгон спринтер. Бул деле Литва деп турат. Литвадан келтир. Литва же Латвия. Так, Mercedes-Benz Sprinter 515 оригинал пробегте, автомат коробка, 2.2 объемдо. Так, круиз контроль бар экен, кондиционер бар экен. Сиденье качалка дейт. Сиденье качалка свежепригнан. Баасы бирок келишим баада 514 38 50. Баасы келишим баада. Анан көп эле айтпаңыздар, сураныч. Көп машинадан өтүп кетип атасың го, ар бирине токтолуп көрсөт деп. Телефон ысып кетип атат. Күн аябай ысык Кыргызстанда. Ошого байланыштуу ар бир эмеге да токтоло албай атам. Плюс телефонду заряд кылчу шнурумду да унутуп калыптырмын. Mercedes Sprinter 327 000 чакырым жүрүп койгон, оригинал пробег 100% дейт. 2009-жылкы автомат коробка, 2.2 дизель. 2.2 объемдо, свежепригнан, растаможен, не оформлен. Кондиционер, круиз контроль, качалка сиденья, подогрев менен 0900 04 65 68 16300 акш доллары. Автомат коробка. Сиденье, качалка дегени кандай болуп калат? Жана фурадагыдай мындай ылдый өйдө чүп турабы, яма кармаганда. Кандай болуп калат тургундар? Жакшы кылгач, куюлма дискамен. Абалы жакшы, кузов четкий. Так, Mercedes 2006-жылкы коробкасы механики, 2.2 объемдо, 12800 акш доллары, 554 00 64 55 номер менен борт, 4 орунду. Темир дискада ичи ачык экен, бир көрсөтөлү ичини. Продажага даярдап, ар жагында бир нерсесин украшать этип атышат окшойт. Чехолдору жок, кездемеден, пол таза, потолок момдай. Арт жагы бортовой механика коробкасы менен. Бортундаки. Борт самосвалбы же, самосвал эмеспи? Самосвал эмес. Оке. Бул сары номер каяктан келген болот? Германиядан келген болот экен. Ассаламу алейкум. Андан кийин могу Mercedes деле жашыл ачык экен, мындай бир көрсөтүп коелу. Mercedes 313 оригинал пробегте, 2005-жылкы, 2.2 объемдо, механика 5 ступка, 8-9 расход эмес, свежепригнан из Германии. Растаможен, не оформлен. 12700 акш доллар, 705 04 57 87. Ичи ачык. Түшүндүңөр да, Mercedes'тердин бардыгы Германиядан айдалынып келинет экен. Капитанское кресло менен. Потолок момдай, арт жак орун момдай. Бул жерде 4 адам кенен сыгат. Механика коробкасы менен ручник көтөрүлгөн. Момдай абалда мафон бар. Пол таза. Бул жак деле ошол, бул жак жарымы борт менен дөңгөлөгөн абалы келип калыптыр, бирок бул жерде жаңы запаскасы турат окшойт. Өтө жакшы абалда. Айнек көтөрүп жүргөндөр механический жакшы. Азыркы менден тааныштарды деле көрүп калып атабыз. Келишим баада деген нерселерден чарчадым. Мага эле эмес, көбүнө жакпайт болуш керек бул келишим баада деген нерсе. Жакшы тизип коюштур. Түп-түз кылып, сонун кылып туруп. Так, Mercedes-Benz 515, 141 000 чакырым жүрүп койгон, автомат коробка, 2006-жылкы, 2.2 объемдо, растаможен. Тоже баасы келишим баада. 707, 705, 717, 107 номеры. Борту холодильник менен окшойт. Портерлерди качан көрөм деп аптым эле. Дароо эле ол жерде биринчи алгачкы портерибиз бул дароо эле борт көтөрүп турат, самосвал экен. Hyundai Porter оригинал пробег менен 2018-жылкы автомат коробкада, 2.5 объемдо, самосвал, 12 000 акш доллары, 509 38 20 38. Кожа салондо, темир дискада калпактар тагылган, двускатный. Эки катар дөңгөлөк менен деп койчу, двускат же односкат деп адашкан адам болуп калбайын, Кыргыз учетто самосвал борт менен. Бул жерде оны көп турабыз, бул самосвал борт эмес окшойт. Же самосвалбы? Демек маалымат кагазы жок бул жерде. Эки адам, бир адамдыкы балким,
кыргыз учетто Девлабо оригинал пробегмен 2020 жылкы механика 08 объемдо газ абалы өтө жакшы дейт. 620 000 сом, 709 48 48 49 газ кен ушул лабо. Караңыздарчы, борт бар, борттун үстүнө каркас, каркастын үстүнө мындай тент менен жабып койтор. Кызыккандар үчүн. Самосвал Портер дагы. Порту мындай болуп көтөрүлөт экен. Бул портерге токтолуп турганбызок, маалымат кагаз жок. Билбейм неге. Так, привозной портер кыргыз учетто, привозной портер эмес, привозной мотор экен. 2003 жылкы механика коробкасы менен 2.6 объемдо абалы өтө жакшы дейт. 780 000 сом, 722 19 14. Привозной мотор басылган кыргыз учетто. Темир диска, колпактар салынган. Ички абал. Ачык экен. Алды электропакет көтөрүп жүргөндөр. Мультируль эмес, обычный механика коробкада. Кожа салондо, көрүктөр салынган. Борт жакты бир кара коелу. Борт. Андан кийин мондай жаңы айдалынып келген Kia Bongo'лорду көрсөтүп коеюн. Kia Bongo'лор 2018 жылы пробег 145 000 чакырым жүрүп койгон, 2.5 объемдо, турбо дизель, механика, 6 ступка, в хорошем состоянии, без вложений, в родном окрасе, свежепригнан, растаможен, не оформлен. 12 акш доллар, мини-торг 550 991 001. Свежепригнан, колпактар салынган. Ачык болду экенби? Жабык. Бортто момдол резинка төшөлгөн экен. Жанагы жүктөгөндө борт чыйылбаш үчүн, еще плюс жүктөлүп аткан нерсе дагы чыйылбаш үчүн. Аккумулятор сыртта, рессорлор көрүп турат, запаска ылдыйында тагылган. Kia Bongo 1000 килограммга чейин көтөрүлөт дейт. Биздикилер бирок 1000 килограммдан көп жүктөшөт. Экинчи Kia Bongo, ошол эле Kia Bongo мунун жанында турат. 2019 жылкы 116 000 чакырым жүрүп койгон, 2.5 дизель. Евро 6 дейт. Механика в хорошем состоянии, хорошая комплектация, свежепригнан, растаможен, не оформлен. Механика дейт. 13 600 доллар, 551, 560, 760 кожа салондо. Так, темир дискада колпактар салынган, механика, руль жакшы, кожа, Европол, бунун бортунда эле резинка салынган, аржагында полунда жок. Дөңгөлөктөр келип калыптыр, бунуку деле более-менее келип калыптыр. Алдыңкы орто деп айтсак болот дөңгөлөктөр. Андан кийин кыргыз учетто Hyundai Porter 2 окшош экен, бул 4 орундук Porter 2 экен. Добрый кабинасы менен дейт. 19 жылкы 200 000 чакырым жүрүп койгон, 2.5 дизель, евро 6 механика, подогрев руля бар экен, сиденье дейт, подогрев зеркал бар, свежепригнан, растаможен и оформлен. 12 500 акш доллары, 709 67 19 49. Караңыздар, комплектация жакшы, колпактар салынган, 4 орундук, сиденьялардын электропакет, короче, бул жакшы, 4 орундук болгондон кийин борт кыскараак. Мынакей. Ушундай. Бул жерде дагы бир Hyundai Porter. Кыргыз учетто Dostrade деген билбейм, Dostrade деген компания же Лабойдо ушул Dostrade бериши билбейм. Hyundai Porter евро 6 деген кандай болуп калат экен 2019, 2010, 2020 жыл. Так, пробег 135 000 чакырым жүрүп койгон, объем 2.5 дизель, автомат, Tiptronic, свежепригнан, в хорошем состоянии, растаможен и оформлен. 551, 560, 760, 13 700 акш доллара. Портерлер ачык болду экенби? Могундай четтеринде резинка болот экен буларда. Демек, полдо дагы керүклеринде болот экен. Ички абалы, кожа салонду көрүп турабыз. Мультируль буларда бар экен. Бутиктер жана портерлерди көрсөттүк. Каналга катуу болсоңуздар катты алып коюңуздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз.